Саламатсыңарбы? Менин келечекте көптү үмүттөндүргөн окуучуларым. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы кесиптик өсүүгө болгон кадам. Сабагыбыздын максаты окуучулар өзүлөрүнө керектүү маалыматтарды топтошот, кесип тандоодо туура багыт алуусуна өбөлгө түзүлөт. Турмуштагы ийгиликке жетүү жолундагы эң негизги кадамдардын бири максатты туура кое билүү деп эсептешет психологдор. Льюис Керролдун Алиса укмуштар өлкөсүндө деген белгилүү чыгармасында Алиса Чешир мышыгы менен биринчи жолу кездешкен таасир берерлик сценага көңүл бурсак. Айтып коесузбу, мен кайсы тарапка басышым керек? А сен өзүң кайда баргың келип жатат деп суроо менен жооп берди мышык. А мага баары бир деп жооп берди Алиса. Анда 4 тарабың кыбыла, каалаган жагыңа бара бер деп белгиледи мышык. Бул үзүндүдө жашоонун эң зарыл принциптеринин бири жазылган. Көпчүлүк адамдар максатты туура жана так койбогондуктан турмушта жолу болбой калат. Андыктан менин сүйүктүү окуучуларым, келечекке максат коюп жана ага жетүүгө умтуласыңар деген үмүтүм чоң. Кесиптердин баары адам баласына кызмат кылуу үчүн коомдо пайда болгон карым-катыш муктаждыктын натыйжасында келип чыккан. Кесип 19-кылымдын аягына чейин кеңири ойлоону жана пландоону талап кылбаган тема болуп эсептелчү. Балдары да атасынын кесибин окшош түрдөгү кесип тандай турганына ишенишчү. Эгер киши жыгач уста болсо, анын атасы да балким жыгач уста эле, баласы да буга окшош кесип тандоосу күтүлөт болчу. Техниканын өнүгүү элегинде кесиптердин бири-биринен айырмачылыгы аз болгон. Индустриянын өнүгүүсү менен кесиптерде жаңы түрлөр пайда боло баштап, жаңы иш мүмкүнчүлүктөрү чыкты. Мурунку коомдук структуранын бузулушу менен адамдардын кесиптер жөнүндө маалыматы кеңейди. Мунун натыйжасында кесип тандоо да татаалдай баштады. Кесип тандоо тагдыр тандоого тете кадам. Ошондуктан ар бир адам учурдагы мода болуп жаткан романтикалык багыттарга азгырылбастан, өзүнүн көңүлүнө, жөндөмүнө, мүнөзүнө жана үй бүлөлүк кесиптик традициясына таянып туруп чечим кабыл алганы оң. Өмүрүбүздүн 1/3 бөлүгүн иштеген жумушта өткөрөбүз. Тактап айтканда, тандап алган кесип менен алек болобуз. Ал эми адистер. Ишкананын жетекчилик аппаратына тиешелүү атайын кесиптик билимге ээ кызматкерлер башкаруучулук чечимдерин варианттарын иштеп чыгууга тартылат жана аткарылган иштин сапатына жооптуу болушат. Алар кимдер? Алар инженерлер, экономисттер, бухгалтерлер, юристтер, маркетологдор, технологдор жана башкалар эсептелет. Анда эмесе азыр кесип тууралуу даярдалган презентацияга көңүл бурабыз. Менин кесибим IT дизайнер. Жана бул кесипти аркалагандардын бири Малика Ханатбек кызы аудиционун көтөрүүчүсү. Азыркы убакта IT дизайнер боюнча иштейт. Айзада эже азыркы убакта Америкада IT тармагы боюнча окуйт. Келечеги бар жашоодо өз ордун таба турган кесиптердин бири IT тармагы. Азыркы учурда IT тармагы аябай популярдуу жана заман талап кылган кесип. Бул тармак ашыкча чыгымдарды талап кылбайт. Каалаган убакта, каалаган жерде жана каалаган кийимде иштей берсең болот. Эң негизгиси компьютер болсо жетиштүү. Менин кесибим, менин тандоом, менин көңүлүмө жакын болгон кесипти тандадым. IT бул биздин келечегибиз. Рахмат, жаркын айгыда ийгилик каалайбыз. Келечекте өзү каалаган кесиптин ээси болушуна чын жүрөктөн тилектешпиз. Келгиле балдар, ойлонуп көрөлү. Турмушуңарда
тандоо көп жолу болгонбу? Ойлонобуз. Чечимди кабыл алаарда жыйынтыгы кандай болот деп ойлойсуңарбы? Кийин өкүнүп кала турган чечимдерди кабыл алдыңар беле? Тандоону өзүңөр ишке ашырасыңарбы? Же силер үчүн ата-энеңер, мугалимдер, достор аткарып коёбу? Берилген суроолорго жакшылап ойлонуп, баамдайсыңар деп ишенем. Жана дагы ушул суроолорду ойлонуп, чечим чыгарасыңар деп ойлойм. Айылда сел жүрүп жатат. Ал эми чоң ата айылдан кеткиси келбей, мага Кудай жардам берет деп айтат. Аны алып кетүү үчүн унаа да, вертолет да, кайык да жиберишет. Бирок ал бир эле жоопду айтып, ордунан жылбайт. Мага Кудай жардам берет. Ошентип ал бейишке келгенде Кудайга кайрылат. Сен эмне мага жардам бербей койдуң? Мен сага ушунчалык ишенбедим беле? Кызык, дейт Кудай. Сага унааны, кайыкты, вертолетту мен жибербегенде ким жиберди? Балдар, тандоо дайым эле аң сезимдүү боло бербейт экен. Силер жыйынтыгы тууралуу ойлонбостон туруп, тандоону ишке ашырып коесуңар. Өз жашооң үчүн ар бир тандоонун баалуулугун түшүнө билүү зарыл экендигин унутпагыла. Анда эмесе жогоруда берилген көйгөйлөрдү чечүүнүн бир аз болсо да жолдоруна көңүл буруп көрөлүк. Адамдарды күнөөлөөнүн ордуна тандоого жоопкерчилик менен мамиле жасоого үйрөнүү керек. Себеби биз алар тууралуу эч нерсе билбейбиз. Силердин турмушуңарда ар бир тандоодон бир нерсе өзгөрөт. Андыктан ойлонуу жана дагы бир жолу ойлонуу керек. Ойлонбой туруп тандоого болбойт. Маалыматты чогулта жана топтой билүү керек. Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, бардык мүмкүнчүлүктөрүңөрдү ойлонуп көрүп пайдалангыла. Окууңарга ийгилик каалайм. Келечекте мыкты кесиптин ээси болосуңар деп ишенем. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.